Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін сіздерге Мады тарапта жайгашкан Башбулак айылынан сатыла турган, жаңы салынган, бышкан кирпичтен тургузулган 4 бөлмөлүү сатылуучу үй тууралуу информация бермекчимин. Шаар тараптан келген болсоңуздар, Башбулак айылына кирип келе бересиздер. Жолдо Башбулактын мектеби, айыл өкмөтү бар. Андан өткөнүңүздөрдө мына ушундай чоң трассанын сол тарабында жаңы ачылган Саман мойканы көрөсүздөр. Ушул мойканын жанындагы оң тараптагы көчөгө кирип, тегиз эле жол менен туугандар эч жака бурулбай түз жүрүп барып, дөң тарапка чыксаңыздар, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ушул жерден баштап үйгө чейин ашып кетсе 400 метр гана чыгат, же ашып кетсе 500 метр. Эң негизгиси бышкан кирпич менен тургузулган жакшы качестводагы даяр үйлөрдүн бири. ПСО, бирок алып каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Ошол жерлер сиздерге плюс экен. Мына туугандар, бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Караңыздар туугандар, үйлөрдүн саны бул жакта өтө көп туугандар. Өтө көп, кийинделип көрүп кетесиздер. Ошолай трассасына деле жакын туугандар. Ал жерде үйлөрдү көрүп атасыздарбы? Ошол үйдөн нар жака өтсөңүздөр эле уже ошолай трассасы болуп калат. Чын эле жакын. Үйдүн жери 5 соток. Жери тегиз, кызыл китеби бар, документи так. Условияларына келе турган болсок, свет бар туугандар. Анан таза суу деле бар. Бул жерде ээси жерди 60 метр каздырып, таза сууну чыгарып койгон экен. Бекерден Башбулак деп айтылбайт. Азыр розеткага сайып, ошол таза суунун чыкканын сиздерге көргөзүп берем туугандар. Розеткага сайып койсоңуздар эле, булактын таза суусу шлангыдан 24/7 жакшы напордо чыгып турат. Мына туугандар, таза сууну ээси чыгарып коюптур. Розеткага сайсаңыздар эле, мына шлангыдан булактын суусу жакшы напордо шаркырап чыгып турат. Таза булактын муздак суусу туугандар. Таза суу бар, көрдүңүздөр, свет бар. 5 сотуктарды билесиздер, көчө бою 20 метр болот туурасы. Анан узуну мына жака мындай эсептегенде 25 метр. Бул жагы мындай узуну 25 метр, көчө бою туурасы 20 метр болот туугандар. 20га 25. Анан мен сиздерге үй тууралуу маалымат берип баштайын. Узун туурасы 10га 11, 100 квадрат метр үй, 4 бөлмөдөн турат. Коридор, санузелди кошуп койгондо таза 4 комната чыгат экен. Чорный потолок болгон, крышасы жабылган, бышкан кирпич, айнек терезелер коюлган, броон эшик турат, көрүп атасыздар. Анан фундаменти деле бийик эле болуп куюлган экен. Бронирован эшикти ачып кирип келесиздер. Так, киргениңиздерде мына бул коридору, үй кумшубак, электромонтаж бүткөн, чорный потолок болгон, ылдый тарабы наливной пол болуп тегизделген. Бардыгы жакшы. Үй жалпысынан 100 квадрат метр чыгат. Өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес, сонун үй. Бул менимче детский, караңыздар. Балдардын уктоочу бөлмөсү кылсаңыздар жакшы болчу да. Айнек терезелери пластик, көчө тарапта карап. Так, бул жактан чыксаңыздар, сиздер солго бурсаңыздар, бул барыңыздар эле билген кухня, караңыздар. Бардыгы жакшы. Мына суунун жандай канализациянын турбалары деле чыгарылып даярдалган. Себептен бул жакта кудай берсе кухня болуп аласыздар. Айнекти ачсаңыздар эле, бул жерден дагы үйдүн алды деги эле Башбулактын буш-буштары көрүнүп турат. Так, анан бул жер пустой турат. Бул эмне дей турган болсоңуздар, бул жер печканын орду. Бул жактан от жаксаңыздар, нар жагы спальня болот, нар жагынан духовка орнотулат, жылуу болот туугандар. Так, детскийден чыктым. Анан солго бурулуп, мен барыңыздар эле билген родительскийге кирдим. Караңыздар. Ата энелердин уктоочу бөлмөсү. Бөлмөлөрү жакшы, кеңири, чорный потолок болгон. Мына жерге духовка орнотулат. Спальный родительский бөлмөсү жылуу болот. Бул жагы зал туугандар. Мына буюм тайымдарды алып кетет. Пустой жаштакка кылып сиздерге өткөрүп берет ээси туугандар. Көрдүңүздөр. Коридору деле кеңири. Анча-мынча үйгө киргенде мынчалык үй кеңири болбойт, кээ бир үйлөр. Бул жерде кеңири сонун болуп турат. Мына жагы санузели туугандар. Мына көргөзүп коеюн. Караңыздар. Канализациянын суунун турбалары чыгарылып даярдалган, форточкасы бар. Бардыгы жакшы. Эми туугандар, лайктан басыңыздар. Дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүңүздөр, балким ушундай сатылуучу үй издеп жүргөндүр. Анан бул жеринде чердак ача турган бош орундугу деле бар, атайын даярдап коюптур. Мына үйдү көрүп атасыздарбы? Ошо үйдүн нар жагына өтсөңүздөр эле уже ошолай трассасы болуп калат. Ээси номери ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик, ушундай үйдү колдон чарбаңыздар. Лайктан басып, дос тааныш тууган уруктарыңыздарга ушул видеонун ссылкасын жиберип коюңуздар, балким сатылуучу ушундай даяр үй издеп жүргөндүр.
алып каалагандай ремонт кылып, Кудай буйрса кирип жашай бересиздер.